Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздер менен кайрадан Билим телеканалында электротехника боюнча сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы электр кыймылдаткычы менен таанышуу. Өзүңүздөргө белгилүү электр энергиясынан пайда кылып, кыймыл аракетти пайда кылчу күчтөрдү алабыз. Ошо кыймыл аракетти бериш үчүн электр кыймылдаткычы жөнүндө сиздерге сабак өтөбүз. Биринчиден айта кетсек, электр двигателин кыймылдаткычтын өзүнүн түзүлүшү боюнча сөз кыла кетсек, мисалы менен бул жерде электр двигателдин макети турат. Ошо макет боюнча сиздерге түшүнүк айтып, сиздерге түшүндүрө кетейин. Негизинен электр двигатель бул дүйнө жүзүндө эң көп тармакта колдонуучу, бардык өлкөлөрдө колдонуучу электр двигатель болуп эсептелет. Себеби ал өзү биринчиден жөнөкөй двигатель, экинчиден өзүнүн иштеш кубаттуулугу ар кандай түрдү көбөйтүп алганга да болот, өзүнүн мощностуна жараша. Ошо менен бирге эле түзүлүшү абдан жөнөкөй. Негизги электр двигатель өзү эки бөлүктөн турат, основной негизи эки бөлүктөн турат. Биринчисин айтып коебуз, статор деп айтабыз. Мынакей молекулный статор деп аталат. Бул жерде бул өзү 3 фазалуу электр кыймылдаткыч. Бул жерде 3 обмоткасы бар. Статорда бекитилген. Бул жерде болсо ар бир обмотканын кызылы башы, экинчиси аягы, андан кийин жашылдын башы, аягы, андан кийин сарынын башы, аягы. Демек, бул 3 обмотканын баш аягын билдирет бул жерден. Экинчи тетиги болсо, муну ротор деп айтабыз. Ротор болсо өзү валдан турат. Андан кийин белый клетка деп коебуз, коротко замкнутый деп. Морек жерде электротехника стальдан жасалган пластинкалар турат. Ушунун негизинде биз электродвигательди токко кошкондо, экөөнүн ортосунда электр индукция пайда болот. Ошонун жардамы менен электр кыймылдаткыч күч пайда болот. Андан кийин электродвигательибиз өзү иштей баштайт. Эми түзүлүшүнөн башка дагы эң основной эки бөлүктөн турат дедик. Биринчиси кыймылдаган частын статор деп айтабыз, кыймылдаткыч частын ротор деп айтабыз. Ошо менен биргеликте эле мунун өзүнө кызмат кылып жардам берүүчү органдар бар. Эми бул жерден айта кетсек, ротордун өзү валы бар. Валга болсо подшипник отурат, мынакей подшипник көрүп атасыздар. Подшипник отурат, биягында да подшипник бар. Отургандан кийин бул эме подшипник ротордун иштешине жардам берет. Себеби ротор иштеп атканда статорго эч кандай тийбеш керек. Эгерде бир жерден тийип калса, короткий замыкание болот, электродвигатель иштен чыгып калышы мүмкүн. Негизи электр кыймылдаткыч эки негизги бөлүктөн турат. Биринчиси кыймылдабаган бөлүгү, муну статор деп айтабыз. Экинчиси кыймылдачу бөлүгү, муну ротор деп айтабыз. Статор өзү негизинен өзүңүздөр көрүп тургандай 3 обмоткадан турат. 3 обмоткадан турат. Жашыл, кызыл, сары. Алар атайын ичинде биметаллический пластинка деген бар. Ошол экиге орнотулат өзү. Ошон үчүн обмотка жазылат. Кыймылдаткан частын ротор деп коебуз. Бул негизи өзү валдан турат. Валга монтировать этилген. Анан электротехнический стальдан бул жерде пластинкалар бар. Бирине бири изолировать этип жасалган. Андан кийин белый клетка деп коебуз. Замкнутый круг жасайбыз да. Ошол экинин негизинде бул жерде катушкага ток, статорга ток бергенде ортодо магниттик кыймылдатуу пайда болот. Ошо негизинде электродвигатель иштей баштайт. Бул основной принциби. Андан сырткары айта кетсек, бул жерде жардам берүүчү дагы органдар бар. Аларга жана айткандай эле вал бар. Валды болсо эки жагында капкагы болот. Капка крышкасы бар. Ошо крышканын ичинде подшипник жайгашкан эки бетинде. Ошо подшипникке валды отургузабыз. Бул жерге отургузабыз. Бияк тарабынан отургузабыз. Андан кийин электродвигатель иштеп атканда ротор статорго эч кандай тийбеш керек. Эгер бир жерден тийип калса, короткий замыкание болот, электродвигатель иштен чыгып калышы мүмкүн. Андан сырткары подшипниктин кызматы электр кыймылдаткычтын так жана даана иштеш үчүн көп жардам тиет. КПД деп коебуз, КПДсин полностью алыш үчүн подшипниктагы люфттар жок, эч кандай ортодо зазорлор жок. Жакшынакай иштеп берсе, биз электродвигателдин болгон КПДсин алганга мүмкүнчүлүк түшүп берет. Азыр бул жерден болсо, бул электродвигатель бул действующий иштеп жаткан иштелүүчү электродвигатель.
Бул жерден азыр жана биз айткандай эле мынакей мореки валы эки жакта крышка деп айтканбыз. Бул жерде крышкасы бар. Экөө крышкасы мореки крышка бул экөө бөлүнөт. Подшипник бул жерден отурат. Анан валды ошого отурсабыз, электродвигатель өзү айланып иштей башташ керек. Негизи эле корпустун өзүн чоюндан жасалат. Же болбосо дюралинден жасалат. Андай бул жеринде өзүнүн крылчаткасы болот. Крылчатка иштегенде самоохлаждение. Бул жерде эмелер радиатордундай болуп турбайбы? Ушунун баары вентилятордун негизинде желди үйлөп берет да, бул самоохлаждение болуп турат электродвигатель өзү. Мунун бир эмеси жакшы колдонгону. Bunu любой градуска коюп иштетсек болот. Мисалы, тигинен коюп койсок болот, чалкасынан коюп койсок болот, капталдап коюп койсок болот. Дегеле кайсы положение койбосок, бул эч кандай нагрузкасы, эч кандай эмеси жок, помехасы жок, иштей берет. Самый главный муну туура электр тогуна кошуп, туура ток берип турсак, бул эч кандай отказ бербей иштей берет. Жөндө ошого иштемдиге жазылганда, ошон үчүн бул бардык жерде баалуу болуп эсептелет, бардык жерге электр кыймылдаткычты колдонот. Жөнөкөй эле бычак курчуктук барбы? Точилка бар. Ошого колдонсок болот. Андан сырткары, мисалы үчүн любой эле мекемеге кирип барсаңыз, дарбаза ачылып жабылат да. Ошону ачылып жабылганда да муну колдонобуз. Ошондо мындай баягы от алдырыш үчүн, муну иштетиш үчүн мунун 3-4 схемасы бар. Ошо схемада мисалы үчүн биринчи схемасын айтып коебуз, прямой запуск деп коебуз. Буга 3 фаза мореки пульт эменин жардамы менен 3 фазаны алып келип жакка кошобуз. Рубильникти кошуп койсок, бул жөн эле иштей берет. Эч кандай нагрузка, эч кандай немен көтөрүп жөнөкөй иштейт. Андайды көбүнчөсү вентиляция үчүн ангарларда же бир подземкаларда ошону коюп коет. Бул эч кандай нагрузкасы эле же жерди үйлөп же болбосо өзүнө тартып турган ошо рекини прямой запуск деп коебуз да. А эгерде бул электродвигательди мисалы дарбазаны постоянно ачып тургандай болсок, то есть ал патисовый стрелка иштейт да. Анда болсо морекинде кнопка пуск, магнитный пускатель, анан рубильниктин жардамы менен муну иштетип койсок болот. Анда аны кошуп иштеткенде биз бул электродвигатель уже защищенный болуп калат. Эгерде короткий замкание же бир жерде бир авария болсо, магнитный пускатель срабатывать этсе, өчүп калат. То есть защищенный болуп калат да. Ошо менен бирге эле бул постоянно включать этсек, иштетсек, бул только бир багыт эле көрсөтө иштей берет. Аны реверсивный запуск дейт да. Эгерде реверсивный запуск кылып койсок, анда морекинде кнопканы бизге 3 кнопкалуусу керек, пустун 3 болот. Бирөөндө вперед, экинчиси назад деп жазылды, үчүнчүсү стоп деп жазылды. Эгерде биз реверсивный кылсак, жана биз айткандай дарбазаны ачып кайра жабышыбыз керек болуп калат. Эгерде бизге ачыш керек болуп калса, кнопка впередти бассак, бул болсо патисовый стрелка иштейт, то есть дарбаза ачылат. Кнопка стопту бассак, кажерге келгенде, өзүбүзгө келген жерге кнопканы басып койсок, ал ошол жерге токтоп калат. Анан кайра жабыш үчүн биз болсо, мисалы үчүн назатты басабыз да. А электродвигатель болсо ошо артты көстө айлана баштайт, ошо дарбазабыз жабыла баштайт. Кайсы жерге бизге керектүү жерде кнопканы басып койсок, ал ошол жерге токтоп калат. Бул ошо электродвигатель кызматы ошол экинчи ошондой жерлерде колдонот. Андан сырткары муну лифтке колдонсок деле болот. Транспортерлорго колдонсок болот. Вентиляцияда колдонсок болот. Мунун жардамы менен электродвигатель өзү кыймыл аракетке алып келип берет, электр тогун. Бияка шкив коебу, же вал коебу, же карданный вал коебу, ошо негизинде башка машиналар коюп алып, ошо машиналар иштете берсек болот. Кыскасы электродвигатель кыймылдаткыч электр энергиясын кыймыл аракетке алып келип берет. А бияктагы кийинкиси болсо уже кандай станок же кандай аппаратура жасайт, ошо негизинде ал иштей берет. Эмесе электродвигательди кыймыл аракетке келтириш үчүн биз биринчиден электродвигатель электр кыймылдаткыч иштейби, ошону текшерип алышыбыз керек. Аны текшерип алыш үчүн бизге негизинен мультимер керек. Тестер деп айтып коебуз. Мультиметрдин жардамы менен биз азыр электродвигательди текшеребиз. Андан кийин баары жайында болсо электр энергиясына кошуп туруп иштетебиз. Текшерерден мурун биринчи биз мультимерди алабыз. Мультиметрди бул жерден өзүбүздүн ченечи эмесин алып келебиз, параметрин алып келебиз. Мисалы үчүн бул переменный ток менен иштейт. Бул жерден переменный токту таап, бул жактан переключатель коюп туруп, ошондо 220 вольт эмес күйүп кетпеш үчүн биз 270ке чейин коюп коебуз.
Андан кийин электродвигательди биринчи ротор иштеби ошо реңкисин байкап туруп айлантып көрөбүз. Айлантып көргөндө роторубуз эч кандай тоскоолсуз өзү жыпылдап иштеп туруш керек. Андан кийинки биз текшеребиз обмоткаларын. Мисалы үчүн могу жерде көрүп турасыздар. Могу жерден көрүп турасыздар. 6 баш аягы болуп турат. Ошондо астыңкылардын баары обмотканын башы болуп эсептелет, үстүлөрдүн баары обмотканын аягы болуп эсептелет. Биринчиден текшергенде, мисалы үчүн могу жерден кызыл обмотканын баш аягын текшергенде, бияны текшеребиз. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эмеден мультимерден көрсөтүп атат. Бул жерде эч кандай замыкание жок, обрыв жок. Бүтүн экенин көрсөтүп атат. Биринчи обмоткабыз жумушка жарактуу. Андан кийин экинчи обмоткасын текшеребиз. Экинчи обмоткасы дагы өзүнүн жарактуулугун көрсөтүп турат. Бул жерде эч кандай замыкание, эч кандай нерсеси жок. Андан кийин үчүнчүсүн текшеребиз. Үчүнчү фаза дагы өзүнүн ишке жарактуу экенин көрсөтүп турат. Бул уже электродвигатель иштегенге. Андан кийин убар болуп калбаш үчүн, жакшы иштеш үчүн кайра корпуска текшерип койсок да болот. Мисалы үчүн шүктү корпуска тийгизебиз да, андан кийин эмелерди, фазаларды, обмоткаларды текшерип чыксак болот. Данный эмеде биринчи фазада эч кандай эме жок, замыкание жок, экинчисинде да эч кандай жок, и үчүнчүсүндө эч кандай жок. Себеп, демек, бул электродвигатель бул ишке жарактуу. Муну азыр биз кыймыл-аракетке келтирсек болот. Кыймыл-аракетке келтириш үчүн бизге биринчиден эң элеке жөнөкөйүнөн баштайлы. Муну айтып коебуз, түз оталдыруу же болбосо прямой запуск деп коебуз. Прямой запуск кылыш үчүн бизге негизинен 3 провод керек. Андан рубильник керек. Ошол экинин жардамы менен биз электродвигательди иштетсек болот. Азыр мен сиздерге электродвигательди кайсы схемада, кайсы схемадан чогултушту айтып берем. Мисалы үчүн могу жерде звездочка деп айтканбыз. Звездочка менен чогултуш үчүн биз бул жерден электродвигательди кошкондо колодканын айтканбыз. Мынакей башы биринчи фаза, экинчи, үчүнчү фаза дегенбиз. Бул жерге биринчи фазаны кошобуз, бул жерге экинчи фазаны кошобуз, бул жерге үчүнчү фазаны кошобуз. Демек, мынакей биринчи фазабыз бул болду, экинчи фазабыз бул болду, үчүнчү фазабыз бул болду. Мына биринчи фазабыз кызыл, экинчи фазабыз сары, үчүнчү фазабыз көк. То есть L1, L2, L3. Бул жерден көрсөткөндө обмотканын баштарына биринчи фаза, экинчи, үчүнчү фазаны коштук. Ошо баштарына эми обмотканын аяктарын үчөөнү бир түйүн алып келип коштук. Мынакей могу кызылдыкы, көктүкү, сарыныкы могу баарын коштук. Муну болсо биз айтып атабыз, звездочка деп айтылат. Ушу негизинде кошобуз. Бул жерде болсо колодка деп коебуз. Электродвигатель жана башындагы эмелерди чыккандакылары. Ошондо эменин обмотканын башын маркировка кылганда баштары биринчиники А болуп жазылат стандарт боюнча, экинчиси Б болуп жазылат стандарт боюнча, үчүнчүсүнүкү С болуп жазылат. Азыр бул жерден биз звездочка жылысча кылып кошуп аткандан кийин обмоткалардын аяктары мынакей бир колодкага алып келип коштук. Мынакей могу жерден замкать этебиз, баары мындай турат да, көрүп атпайсыздарбы? Ошондо бизге азыр могу жерден жылысча пайда болду. Ушунун негизинде электродвигательди жүргүзсөк болот. Бул болсо обмоткалардын концларын бир эме түйүн алып келип кошуп туруп, могу жерге звенону коюшубуз да, замкать этип коебуз. Ошондо бизде звездочка пайда болот. Эми треугольник кошкондой болсок, анда жанагы обмоткалар бар. Ошондо бул жерден биринчи обмотканын башы менен экинчи обмотканын аягы кошулат. Андан кийин экинчи обмотканын башы менен үчүнчү обмотканын аягы кошулат. Бул жерде бизге замкнутый круг болду. Көрдүңүзбү? Башы, аягы, башы, аягы, башы, аягы. Мынакей могу жерде замкнутый круг пайда болду. Муну треугольник дейбиз. 3 обмотканын кошобуз. Бул жерде мисалы үчүн биринчи обмотканын башы А, аны апарып туруп экинчи обмотканын башы Бга кошобуз. Экинчи обмотканын башы Бны апарып туруп үчүнчү обмотка Сга кошобуз. Үчүнчү Сны апарып туруп кайра Ага кошобуз. Ошондо бизде могу жерде замкнутый круг пайда болду. Муну треугольник деп айтабыз. Эгерде колодкасынан карасак, өзүңүздөр көрүп турасыздар, мынакей А, Б, С, А, Б, С. Ошондо биринчи менен башы менен аягына бул жерге мынакей эме койдук, звено койдук, перемычка койдук. Экинчисине да бул жерге перемычка койдук, и үчүнчүсүнө да биз перемычка койдук. Значит, бизде могу жерде замкнутый треугольник пайда болду. Ошон үчүн муну треугольник деп аталат. Ушу менен балдар сабагыбыз аягына чыкты. Бүгүнкү сабакта биз электр кыймылдаткычын
эки схема менен чогултканды үйрөтүп силерге көрсөттүм. Биринчисин айтканбыз, звездочка деп, экинчисин треугольник деп. Ушунун негизинде электр кыймылдаткычын иш аракетке алып келсек болот. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.